Токмоктуктарды кечке мал шаарга кирип келгендер чочутту. Чүй облусунун Токмок шаарында көкбөр ойногон адамдар борбордуу көчөлөргө кирип келишти. Бул тууралуу көбүлөр билдиришти. Окуя кече 28 февралда кечки маал болгон. Шаар тургундары жаш балдар кокустан чыга калган ат жандардан чочуп коркушту, деди көбүлөр. Токмок шаарынын медиасы бул окуя боюнча милицияга кайрылышканын билдирди. Чүй районуна караштуу Садовый айылында улак тартыш болуптур. Алар оюнга кызыгып, Токмок шаарынын ичине чейин кирип кетишкен. Анткени Садовый айылы Токмок шаарына жакын жайгашкан. Кандай болгон күндө да оюнчулар коомдук тартипти сакташ керек болчу. Ошол себептен биз милицияга кайрылдык деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кежи. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Токтогулда киши колдоо болгон эркектин сөөгү табылды. Милиция окуянын чоо жайын айтты. Токтогул милициясы адам өлтүрүү фактысынын бетин изин суутпай ачты. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 28 февралда саат 13:57 чамасында Токтогул районундагы үйлөрдүн биринде киши колдуу болгон 35-40 жаштар чамасындагы эркек адамдын сөөгү табылган. Окуя болгон жерге Токтогул райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги, ыкчам тергөө тобу, прокуратура кызматкерлери чыгып, дароо кароо жүргүзүлүп, тиешелүү материалдар топтолгон. Окуя боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Токтогул милициясы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмыш ишинин бети изи суу электи ачылган. Кылмышка шектүү катары Токтогул районунун тургундары 1984-1989 жылы жана Талас облусунун Бакай Ата районунун тургуну 1988 жылы туулган Жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө шектүүлөр 27 февралда Токтогул районундагы үйлөрдүн биринде спирт ичимдигин ичип отурушуп, сөз талашып уруша кетип, үчөлөп каза болгон адамды сабап, окуя болгон жерден кетип калышканын айтышкан. Газада көз жумган адамдардын саны 30 миңден ашты. Газ аймагындагы согуштук аракеттердин кесепетинен 30 миңден ашык палестин көз жумду. Бул маалыматты бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жетекчиси Тедрос Адханом Гебрейесус билдирди. Көз жумгандардын көпчүлүгү жаш балдар менен аялдар. Андан тышкары 70 миңден ашык адам жаракат алган. Бул сандар Газанын саламаттыкты сактоо министрлигинин эсеби менен айтылды. Ал эми Израилдин маалыматы боюнча 1,4 адам каза тапты. Израиль менен Хамастын ортосундагы согуш 2023 жылдын 7 октябрында башталган. Булак бара келди. Абактагы айыпталуучуга жашыруун телефон берген тергөө абагынын кызматкери иштен алынды. Тергөө абактарынын кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттери аныкталып, аларга бөгөт коюлду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагынын контролеру мыйзамсыз акчалай сыйлык алуу үчүн камакка алынган адамдарга уюлдук телефондорду бир нече жолу жашыруун алып өткөнү аныкталган. Пландык тинтүү иш-чараларынын учурунда уюлдук телефондорду жашырып, тинтүүдөн кийин айыпталуучуларга кайтарып берип турган. Аталган факты боюнча ЖАК кызматтык иликтөө жүргүзүп жатат. Ошондой эле Ош шаарындагы номер 5 тергөө абагынын бөлүм башчысы 20 000 сом акчалай сыйлык үчүн уюлдук телефонду тергөө камак жайына жашыруун алып барып, айыпталуучуга бергендиги аныкталган. Жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча Жаран кызматынан бошотулган.